Ошентип 2022 жылдагы соңуна келип калган чагы. Албетте бул учурда ар бир адам болобу, ишкана болобу, мекеме болобу, регион болобу, мамлекет болобу, бул аралыкта бир жыл ичинде кандай иштерди аткардым, кандай жетишкендиктер болду, кайсыл көйгөйдү чече алдым деген сыяктуу суроолорго жооп издеп анализ жүргүзөт эмеспи. Анын негизинде жыл жыйынтыгын чыгарып аткарган иши тууралуу жакындарына, ал эми биздин учурда телекөрүүчүлөр менен тең бөлүшөт. Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Саресип көрсөтүүсү. Биз дүйшөмбү күндөн бери Чүй облусунан караштуу райондордун жетекчилери менен бирдикте маек куруп, ушул 2022 жылы аткарылган иштерге Саресип жүргүзүп жаткан учурубуз. Ал эми бүгүнкү кезектеги темабыз, бүгүнкү биздин мейманыбыз Ысык Ата районунун акими Алмазбек Осмонов келип турган учуру. Андыктан барыңыздар түшүнгөндөй эле бүгүн биздин сөз, биздин талкуу дал ушул Чүй облусунун Ысык Ата районуна караштуу аткарылган иштер тууралуу кеңири сиздерге маалымат берип кетмекчибиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин студиябызга куш келипсиз. Мынакей биздин баягы баамыбызга караганда сиз ушул 5 айдан жогору ушул кызматты аркалап келе жатасыз. Албетте эң негизги милдет бул элдин жана ушул эле учурда жетекчиликтин ортосундагы көпүрө болуу, көйгөйүн чечип берүү, жетишкендиктерге дагы бир мактануу эмеспи. Андыктан бүгүн сизде толук ушул жарым сааттык убакыт бар. Бул ичинде ушул өзүңүздүн районуңуз жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз болот. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Ысык Ата районунун жашоочулары. Мына биздин ушул ар бир жерде өзүңүздөр айтып кеткендей жылдын жыйынтыгын чыгаруу иштери жүрүп жатат. Биздин Ысык Ата районунда дагы ушул жылдын чыгаруунун алдында турабыз. 11 айдын жыйынтыгы чыкты. Ошол жылдын жыйынтыгы боюнча алдын ала маалыматтар чыгып жатат. Мен такталып айтып кете турган болсом, жылдын жыйынтыгы ушул 2021 жылга салыштырмалуу ушул 2022 жылы ушул өсүү темптерине караганда ушул жогорку көрсөткүчтөр менен жакшы жетишкендиктерге жетишип атабыз. Бүгүнкү күндө ошол жылды жыйынтыктоо боюнча ошол тынымсыз иш аракеттерди жүргүзүп жатабыз. Абдан жакшы. Биз көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир эскертме иретинде айта кетейин. Бизде түз эфирде телефонун иштеп жаткан мезгили, эгерде бүгүнкү биздин мейманыбызга же болбосо дал ушул Ысык Ата тургундарын бир кызыктырган суроолор болсо, пикирлер, сунуштар болсо, анда бизге түз эфирге чыксаңыздар болот. Байланыш телефону 0312 67 01 91. Дал ушул телефондор аркылуу өзүңүздөрдүн билдирүүлөрүңүздөрдү жазсаңыздар болот. Эң алгач дал ушул сөзүбүздүн башында мынакей 5 айдын ичинде сиз калк менен жолугуша алдыңызбы? Учурда Ысык Ата району боюнча канча калк жашайт? Рахмат. Мына мен президентибиз Садыр Нуркожоевичтин буйругу менен ошол дайындалган күндөн баштап эле ошол биринчиден ошол райондогу жетекчилер менен жалпы биздин Ысык Ата районунда 18 айыл өкмөттөн бир шаардан турат. Кант шаарынан жалпы элинин саны 154.340 элдин саны бар. Ошол жалпы эл менен жолугушуп, жерлерде ошол кандай проблемалар бар. Ар бир айыл өкмөттөрдө эмне проблемалар бар. Ар бир айылда эмне проблемалар бар. Ошонун үстүндө иш алып баруу максатында мен ошол жетекчилер менен биргеликте ошол жерлерде болуп, ошол эмне көйгөйлүү маселелер бар. Ошол көйгөйлүү маселелерди өзүмө жазып алып, ошону иш план катары тутуп, ошонун үстүндө иш алып барып, мына жылдын жыйынтыктоосунун алдында турабыз. Ал эми жылдын жыйынтыгы менен биз 11 айдын жыйынтыгы менен, жылдын жыйынтыгы менен алып карай турган болсок, биздин көрсөткүчтөр өнөр жай тармагында дагы бир топ жакшы көрсөткүчтөргө жетиштик. Тактап айтып кете турган болсок, өнөр жай тармагында биз өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 16 миллиард 980 миллион сомго барабар болду. Ал эми кичи жана орто ишканалардын көлөмү 2 миллиард 900 миллион сомго барабар болуп, бул 2021 жылдын ушул жылына салыштырмага караганда процент менен өсүү темпинен алып караганда 105.5% түздү. Андан кийин инвестиция тартуу боюнча негизинен бизде өзүңүздөргө маалым болгондой эле ушул мекеме ишканалар менен биргеликте мен ушул келген күндөн баштап эле ошол мекеме ишканалар менен тиешелүү жетекчилер менен ушул чогулуш өткөзүп, аларга коюлган тапшырмалар ушул инвестиция тартуу болду. Ар бир мекеме ишканасы ушул бирден инвестор алып келиш керек милдеттендиргенбиз. Жылдын жыйынтыгы боюнча анын жыйынтыгын чыгарабыз. Бүгүнкү күндө ошол биздин Ысык Ата районуна инвестиция тартуу
боюнча бир топ иштер аткарылды деп айтсам жаңылышпаймын. Ал эми бюджетти карап туруп эле ошол бюджеттен келген акчаны иштетип коюп, андан ошол бюджеттен бөлүнгөн айлыкты карап отура берген менен ал болбойт. Анда биздин көптөгөн көйгөйлүү маселелерибиз, эл тарабынан айтылган көйгөйлүү маселелер чечилбейт. Биз айрыкча ушул мамлекеттик жана мамлекеттик эмес коомдук уюмдар менен биргеликте иштөөнүн натыйжасында биз жалпысынан ошол 961 миллион 800 миң сомдук ошол Ысык Ата районуна жалпы инвестиция тарттык. Бүгүнкү күндө ошолор тартылган инвесторлордун натыйжасында ошол алды иштеп жатат. Аркасы ошол 23 иш жүрүп жатат. 23-жылдын ичинде алар мерчемделген. Алар дагы аткарылат бүтүү алдында. Мен эми ошол инвестиция тартуу боюнча бир эле ошол маселеге токтолуп кете турган болсом, ошол социалдык объектилер боюнча маселеге токтолуп кете турган болсом, 7 социалдык объектилер ошо инвестициянын натыйжасында бүттү. Ошол Араф фонддору менен, Катар фонду менен, мамлекет эмес уюмдар менен ошол бүттү. Тактап айтып кете турган болсом, алардын ошо 4 ФАПтын 2 үй бүлөлүк дарыгерлердин бир бала бакчанын курулушу аяктап, ушу пайдаланууга берилип, бүгүнкү күндө алар элдин кызматын аркалап жатышат. Бул дагы ошол инвесторлордун жардамы менен бүтүлгөн ошол жаңыдан ачылган ошол социалдык объекттер болуп эсептелинет. Ошондой эле ошол инвестор мына биз ошол Ысык Ата өнүктүрүү фондунан ошол 9 долбоор иш алып 9 долбоор боюнча иш алып барды. Булардын жалпы суммасы 832 миллион сомду түзөт. Ал эми чүй өнүктүрүү фондунан 7 долбоор иш аткарылып, жалпы суммасы 28 миллион сомдук иш аткарылып, бүгүнкү күндө ошол тапшырылып, акыркылары ошол бүтүүнүн алдында турат. Бул негизинен бул дагы ошол элдердин көптөн бери мындай бир көйгөйлүү ошол ар бир айылда талап кылган ошол керектүү долбоорлор ишке ашты деп ойлоймун. Түшүнүктүү. Азыркы сиз айтып жаткан сандары абдан көлөмдүү жана өзгөчө баягы ири жаңыра турган сандар экен. Бирок Алмазбек Абдулакович, мен дагы эле уккан жокмун, Ысык Ата районунда жалпы канча калк турат. Анан дал ошол калкка ушул тийгизген, ушул келген инвестиция, ушул сандар кандай негизде жардам бере алды? Жумуш менен камсыздалдыбы же кандайдыр бир азык-түлүктү жеңилдетүүгө мүмкүнчүлүк түздүбү? Кандай жагынан калктын жашоосун жакшыртууга мүмкүнчүлүктү берди ушул инвестиция тартылган? Эми калктын эми түздөн түз мындай бир 100% ошол жакшырып кетти деп айткандан алысмын. Эми бул эми өзүңүздөргө маалым болгондой ошол бир күндө эле же болбосо бир жылда эле бардыгын камсыз кылып, бардыгы ушул жакшы болуп кетпейт. Себеби бул көптөн бери чечилбей жаткан маселелер болуп, мындай топтолуп калган маселелер бар. Көп маселелер мындай бир көп жылдан бери ушундай бир каралбай калган маселелер бар. Ошону негизинен чекесинен ушул иштеп, эң керектүүлөрүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Мына сиз айтып кеткендей, кандай ошол инвестициянын таасири тийди. Ошол инвестициянын натыйжасында бизге 32 чарбалык субъектиден ошол ишке кирип, 7 миллион 615 миң сомдук ошол каражат сарпталып, жалпысынан 157 адам иш менен камсыз болду. 157 адам иш менен камсыз болуп, мен ойлойм ошол эми билинбегени менен 157 адам ошол семьясын багып калды. Албетте. Райондук бюджетке налог түшүп калды, жергиликтүү бюджетке налог түшүп калды. Биз ушундай баягы кичинеден болсо дагы ал бул кичине нерсе деп көңүл бурбай койбой, ошону алып бара берсек, биз мындай бир бара-бара ошол биздин жашоочуларыбызга, биздин Ысык Ата райондорунун тургундарына ушундай шарт түзүп бергенге аракет кылабыз. Ал эми социалдык объектилер боюнча мен токтолуп кетейин. Мына өзүңүздөргө маалым болгондой, мен садик деп айтып атпаймынбы? Бир садик Жеге айыл өкмөтүндө ошол бир садиктин ишке кириши ошол Араф фонддору аркылуу Астафа кайрымдуулук фонду менен биргеликте салынып бүттү. 80 ошол балага ылайыкталган садик бүгүнкү күндө ишке кирип, мына иштеп жатат. Мына өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүнкү эң тартыштык эмне маселе? Эң тартыштык ошол биздин балдарыбыздын, мектепке чейинки балдарыбыздын толук бала бакча менен камсыз болбогондугу. Толук өзгөчө алыскы региондордо чынында эле бала бакча маселеси, медицина, саламаттык сактоо маселеси жана ошондой эле окуу, мектеп маселеси өзгөчө көйгөй жаралып келет. Алыста жашаган айрым тургундар ошол шаарга же болбосо ошол борборго келиш үчүн көптөгөн
ошонун убактысын сарптабайт. Ал эми аны менен катар транспорт менен дагы көйгөй болуп келет. Бул транспорт жаатында дагы бир катар маалыматтар коомчулукка тараган, ал жөнүндө дагы сөз алдыда болот. Балким азыр жооп бересиздер. Ушул нерсе негизги алгачкы Ысык Ата районунун көйгөйү деп айтылып келет. Бирок ушул эле учурда деген менен бул курултайда ушул көйгөйлөрдү айтууга жетиштиңиздер. Мисалы үчүн ушул курултай жакка токтолуп кетсек, азыркы кезде дал ушундай көйгөйлөрүбүздүн баарын коомдук жана жалпы деңгээлде ушул чечилет. Курултай бул кадимкидей элдин ортосундагы чоң мост болуп, бүт көйгөйлөр чечкенге жардам берет делбеди эле. Ысык Атадан делегация дал ушул көйгөйлөрдү билип туруп бардыбы? Айтылдыбы? Ысык Ата районунан мен сөзүмдүн башында айтып кеткендей, 18 айыл өкмөт бир шаардан турат. Ар бир айыл өкмөтүнөн 2ден курултайга делегаттар шайланды, шаардан бир жалпысынан 37 делегат шайланып, биз шайланып бүткөндөн кийин мен ошол 37 делегатты ошол өзүм кабыл алып, ошолор менен биргеликте сүйлөштүм. Себеби сүйлөшкөнүмдүн себеби бул эмне маселени райондук деңгээлде чече алабыз. Айыл өкмөтүнүн деңгээлинде кайсы маселени чече алабыз. Ал эми республикалык деңгээлде кайсы маселени көтөрөсүңөр. Ушул маселе боюнча кеңири баарлашуу болуп туруп, мына көптөгөн ошол жерде ошол биздин шайланган делегаттарыбыз, курултайдын делегаттары ошол ар бир айыл өкмөттөн 2ден шайланган ошол биздин делегаттар өздөрүнүн айыл өкмөттөрүндөгү, өздөрүнүн айылдарындагы маселени, ошол айылдык деңгээлде чечиле турган маселени, райондук деңгээлде чечиле турган маселени көтөрүштү. Ал эми республикалык деңгээлде чечиле турган маселени ошол республикалык деңгээлде болгон президентибиз Садыр Нуркожоевичтин катышуусунда болгон ошол элдик курултайда ошол маселени көтөрдү. Кайсыл маселе болду ошондо? Негизинен ошол биздин Ысык Ата районунда элдик курултайга көтөрүлгөн маселе негизинен мына өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин Ысык Ата району Казакстан менен чектешип турат, ортосунан Чуу дарыясы бөлүп турат. Ошол Чуу дарыясы ошол жылдан жылга ошол бери көздөй жылып жээкти жеп, ошол бери көздөй жылып келаткандыгы бул баардыгыбызга эле маалым. Ошол маселени ошол дамба тосуп, ошону токтотуу маселеси ошол республикалык курултайда көтөрүлүп, бул маселе коюлду. Биздин бир 6 айыл өкмөт менен ал ошол Чуу дарыясы чектешип турат. Мен ойлойм, мына бизде атайын ошол иш-чара түзүлүп, ал боюнча иштер жүрүп жатат. Ушул жылдан баштап ошол Чуу дарыясынын ошол дамба иштерин тосуу боюнча иштер ушул 2023-жылдан баштап жүрөт го деп мен ойлойм. Бүгүнкү күндө азыр Чуу дарыясынын тосуу боюнча ошол 1 километр жол эмени 1 километрди дамбылоо иштери бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Мен ойлойм, мына бул иштин башталышы Кудай буйруса эң эски айтылды, элге башталды. 1 километр уже дамбылоо иштери башталды. Мен ойлойм, ошол дамбылоо иштери башталса, ошол бул эми жалпы эле Ысык Ата району эмес, жалпы Кыргызстан үчүн мындай бир жакшы иштер болгон деп мен эсептейм. Албетте, бул бир гана Ысык Ата районунун эмес, жалпы Чүй облусуна дагы өзгөчө тийиштүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздерге айтып кетмекчибиз. Эгерде сурооңуздар болсо, биз СМС аркылуу кабыл албайбыз. Телефонго чалсаңыздар 0312 67 01 91. Бүгүнкү биздин тема Ысык Ата районуна тийиштүү. Ысык Ата районундагы көйгөйлөр, жетишкендиктер, ийгиликтер жана албетте ал жердеги бай жаңылыктар тууралуу. Эгерде ушуга тийиштүү сурооңуздар, пикирлериңиздер болсо 0312 67 01 91 номерине телефон аркылуу бизге байланышка чыксаңыздар болот. Тилекке каршы уюн коштоо СМС билдирүүлөрдү кабыл ала албайбыз. Дагы бир жолу эскерте кетели. Ал эми темабыздан нары уланта турган болсок, чынында эле бул ушул негизи эле элдердин ушул райондук деңгээлде, айылдык деңгээлде, республикалык деңгээлде ушул суроолорду чечүүдө, ушул көйгөйлөрдү айтууда ар бир жашоочу да өзүнүн пикирин калтырдыбы? Сиздерге өздөрүнүн жеке кандайдыр бир өздөрүнүн сунуштарын айтыштыбы? Эл менен баягы коммуникация негизи жалпы кандай жүрөт сиз менен? Эми бизде ошол ар бир жашоочу, ар бир биздин атыл ошол өздөрүнүн сунушун айтканга ошол акылуу. Ошол бүгүнкү күндө мен негизинен ошол келген күндөн баштап эле Ысык Ата районуна келип иштеп баштаган күндөн баштап эле ошол жерлерди кыдырып, ошол элдерден түшкөн сунуштардын негизинде, ошол элдерден түшкөн көйгөйлүү маселелердин негизинде, атайын иш планынын негизинде ошонун негизинде иш алып барып атабыз. Биринчи ошол кайсы көйгөйлүү маселе, ошонун негизинде иш алып барып атабыз. Мына мен буга сөзүм курук болбош үчүн токтолуп кетейин. Мына ушул келгенде ушундай бир маселе болгон. Мына санариптештирүү боюнча мына ошол паспорт алуу боюнча, көлүк алуу боюнча, нике көлүк алуу боюнча, ошол машинанын документтерин, правабы башкасын алыш боюнча биздин ошол Ысык Ата районунда шарттар начар болуп, бардыгы бир жерде топтоштурулбай, ар жерде жайгаштырылып, мындай бир
bir өчүрткө ошол түнү келип турушуп, ошол кезек менен ошол бир түнү келип турбаса, ошол күнү өчүрткө анан өчүртүү жетпей калгандыктан ошол ора болуп бир топ шарттар болуп аткан экен. Ошону топтоштуруу максатында, ошолорго бир жакшы шарт түзүп берүү максатында ошол мына жакында ошо Кант шаарында, Ысык Ата районунун Кант шаарында сон ачылды. Жалпы анан 718 метр квадратты камтыган ошол бир жакшынакай бир ишкана ачылып, ал ишканага ошол биздин Ысык Ата өнүктүрүү фондунан 8 миллион 612 миң сомдук акча каражаты сарпталып, ал эми Кант шаарынын мэриясынан ошол 7 миллиондон ашык ошол көрктөндүрүү иштерине калыптанып, бүгүнкү күндө жакшынакай шарт түзүлүп келген адамдардын баардыгына ошол бир жарым саатты ашып алса, 1 сааттын ичинде тиешелүү документтерин эмне максат менен келсе, ошол максаттарын орундатып кетүүгө сонун жакшынакай шарт түзүлдү. Жумуш орундары пайда болду. Жумуш орундары пайда болду. Андан сырткары мен тактап айтып кетсем, мына ошол эме таза суу боюнча биздин Ысык Ата районунда негизги проблемалуу маселелердин бири бул таза суу болуп эсептелинет. Себеби таза суу деп айтканым себеби, мына мен анализдеп чыктым. Анализдеп чыксам, ошол Ысык Ата районунда таза суу, ошол элге таза суу менен камсыз кылуу ошол 60-жылдардын 70-жылдардын ортосунда болгон экен. Себеби ошол жылдарда болгон экен негизинен. Ошол жылдардан бери ала турбалардын ошол өтө мөөнөтү бүтүп, азыркы мезгилде ошол мындай бир чирип, мындай көп жерлери тешилип, мына андан сырткары элибиздин санынын көбөйгөндүгүнө байланыштуу ошол элдерге толук суу менен, таза суу менен камсыз болбой калганда, бүгүнкү күндө ошол таза сууну эл менен камсыз кылуу боюнча Арис программасы менен 2 ай өкмөтүндө жалпы суммасы 122 миллион сомдук 2 ай өкмөтүндө проект жүрүп атат. Кечиресиз, биз көрүүчүбүздү кабыл алып коелу. Андан соң маегибизди улантсак, тилекке каршы биздин көрүүчүбүз телефонду коюп коюптур. Кайра улантып берсеңиз болот. Арис программасы боюнча. Арис программасы боюнча ошол 2 ай өкмөтүндө бүгүнкү күндө Кең Булуң, Ивановка айыл өкмөтүндө ошол проект жүрүп атат. Жалпы суммасы 122 миллион сомдук проект жүрүп атат. Ошол жылдын аягында бүтүрүп, элдерге толугу менен пайдаланууга беребиз. Ошондой элде ушундай мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ушул биздин жашоочулар ошол үйлөрүнө чейин таза сууну киргизип алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Мен ойлойм, ошол проект толугу менен бүтүп калса, биз ошол 2 ай өкмөтүн толук таза суу менен камсыз кылабыз. Ал эми ал таза суу менен камсыз кылуу бекер жүргүзүлөбү тургундарга? Бекер жүргүзүлөт Арыстын программасы менен. Андан сырткары бюджеттен интернационал айыл өкмөтүнө жалпы суммасы 68 миллион сомдук ошол проекти жүрүп атат. Ал дагы бүтүн астында туруп атат. Бул бюджеттен каржылап атат. Эми биз ошол Арыс программасы бюджетти эле карап отура бербестен, ошол мамлекеттик эмес уюмдар менен, коомдук уюмдар менен биргеликте иш алып барып, ошол бүгүнкү күндө ошол биздин Бирдик айыл өкмөтүндө таза суу менен ошол оңдоп түзөө иштерин, ошол башынасынан бери суу агып, такыр мындай бир жарак сабалга келип калган экен. Ошону оңдоп түзөө иштерин жүргүздүк. Красноярск айыл өкмөтүндө иштерди жүргүздүк, ушундай иштерди чириген турбаларын алмаштырып, жаңыдан алмаштырып. Андан сырткары Сынташ айыл өкмөтүндө мына кечээ күнү эле ошол Катар фонду аркылуу ошол фонддун өкүлдөрү менен биргеликте Ысык Ата айыл өкмөтүнүн 2 айылында ошол таза суу бүткөн, ошол проекти менен бүткөн таза суунун ачылышын ачып, мына биздин тургундарга таза суу менен камсыз кылдык. Эми буну менен мен айтып, таза суу менен толук менен камсыз кылдык, биз таза суу маселесин чечтик дегенден алысмын. Дагы ошол көптөгөн айылдар бар. Ошол айылдарды мына 2023-кө дагы өзүбүз пландап атабыз. Бюджетке дагы, Арис программасына дагы, мамлекеттик эмес уюмдар менен дагы ушул программа, таза суу программасы боюнча 2023-кө дагы тыгыз иш алып барабыз. Себеби мына азыр ушундай заманда биздин жашоочуларыбыз биринчи өзүңүздөр абадан кийин эле суу, өзүңүздөргө маалым болгондой, суу таза болсо оору сыркоодон дагы алыс болот. Адамдарыбыздын дагы мындай бир жашоо шартына жеңилдик шарттар түзүлөт. Ошондуктан биринчи маселени ошол таза суу деп биз өзүбүз приоритет кылып алып, ошонун үстүндө иш алып барып атабыз. Түшүнүктүү. Мынакей азыр ушул адамдардын жашоо турмушу, тиричилиги, ден соолугуна өзүңүз басып жазап кеттиңиз. Алардын катары бул албетте коопсуздуу азык-түлүк дагы тиешеси бар эмеспи? Ал эми ушул азык-түлүк демекчи, бул жаатында деги эле ушул элдерди тийиштүү азык-түлүк менен камсыз кылуу же болбосо түшүм жыйноо иштери кандай болду? Түшүм жыйноо иштери биздин ушул Ысык Ата районунда жалпысынан ошо 60.793
гектар жер бар. Жайыт жерлер. Жоқ, жалпы жерибиз. Анын ичинен ошол айдоо жерибиз, ошол жалпы айдоо жери болуп эсептелет. Айдоо жерлер. Анын ичинен сугат жери 48 000 гектардан ашык сугат жерибиз бар. Кайрак жерибиз 12.375 гектар. Ал эми көп жылдык чөп чабынды жерибиз 1038 гектар жерибиз бар. Ал эми жайыттарыбыз 88.613 гектар жайыттарыбыз бар. Түшүнүктүү. Эми ошонун ичинен мына быйылкы жылы өзүңүздөргө маалым болгондой мен ошол жай айында келдим, ошол июнь айында келип, ошол келгенде эле ошол биринчи күндөн баштап эле ошол суу маселесин, былтыркы жылы мен сугат суу маселесине көңүл бурулдум. Ошол каналдарды, ички арыктарды бизди жалпысынан ошо дыйкандарга суу жеткизип берүү максатында 1059 километр каналдар бар. Анын ичинен 140 километр канал бул ооздун балансасында, 919 километр канал бул спалар деп коет. Ошол айыл өкмөтүнүн балансасында турат. Ошолор боюнча иш жүргүзүп, ошонун натыйжасында ошол дыйкандарга сууну быйыл өз убагында жеткиздик. Анан Кудай буйруп, погода дагы жакшы болуп, быйыл түшүм былтыркыга караганда мындай жакшы болду. Мисалы үчүн мен мындай токтолуп кете турган болсом, быйылкы биздин ошол Ысык Ата районунда ошол будайдын, арпанын түшүмү 39 гектарына 29 центнерден айланды, 30 центнерден айланды. Ал эми былтыркы жылы 16 центнерден болгон экен. Жашылчаны дагы, кызылча дагы ушундай бир жакшы, мындай бир түшүмдүүлүк быйыл жакшы болду. Биринчиден ошол аба ырайы дагы жакшы болду. Экинчиден сугат сууну дагы өз убагында дыйкандарга берип турганга мүмкүнчүлүк болду. Эми азыр сугат суу маселесин Ысык Ата айыл чарба район болуп эсептелинет. Негизинен суу маселесин дагы мына ошол боюнча биз токтоп калбай, мына ошол түшүмдү жыйнап алгандан баштап дагы ушул каналдарды тазалоо иштери бүгүнкү күндө кызуу жүрүп жатат. Мен эми бир эле нерсеге токтолуп кетейин. Мына биздин ошол ЖЭГ айыл интернационал айыл өкмөтүндө СПАда 22 миллион сомдук ошол иштер бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан жүргүзүлүп атат. Ошондой эле ЖЭГ айыл өкмөтүндө ошол арыктарды тазалоо боюнча. Андан сырткары баягы мен сөзүмдүн башында айтып кеттим, ошол Чүй областтык өнүктүрүү фондунан, Ысык Ата районунун өнүктүрүү фондунан, ошол Чүй областтык өнүктүрүү фондунан дагы ошол Люксембург айыл өкмөтүндө ошол лотокторду коюу боюнча, ички арыктарды тазалоо боюнча. Себеби сууну биз ошол чоң каналдан чыккан сууну дыйкандарга коромжусуз жеткизип берүү максатында ушундай иштерди алып барып жатабыз. Мен ойлойм, мына ушул жылы дагы ошол жакшы даярдык менен келип атабыз. Азыр суу токтогон мезгилде ошол ички арыктарды ошол тазалоо иштерин, ошолорду бир лотоктор менен бир камсыз кылуу максатында ошолорду казуу иштерин азыркы мезгилде кызуу жүрүп жатат. Андан сырткары мына күнөс каналар боюнча мен токтолуп кетейин. Бизде ошол Узун Кыр айыл өкмөтүндө Кыргыз Корея биргелешкен ошол фонд тарабынан 400 жалпы суммасы 450 миллион сомдук күнөскана ачылды. Күнөскана ачылып, ошол ал күнөскана бүгүнкү күндө иштеп жатат. Бул күнөскана абдан чоң күнөскана. Мен ачык эле айтып кетсем, Кыргызстандагы чоң бирден-бир биринчи же экинчи орунда турган күнөскана болуп эсептелет. Ири чоң күнөскана. Ошол жерде адамдар жумуш менен камсыз болуп, бүгүнкү күндө ал жерге бадыраң, помидор, ошол тийиштүү витаминдүү азыктар, клубника, ошол тийиштүү витаминдүү азыктарды өстүрүп, мына экспортко дагы жиберип атат. Андан сырткары биздин өзүбүздүн ошол рынокко, базарга чыгарышып, ошол азык жашылча менен камсыз кылып жатат. Бүгүнкү күндө азыр иш алып барып атат. Андан сырткары бул ишкерликти колдоо тармагында окшойт. Андан сырткары биздин райондо жалпысынан 4 күнөскана бүгүнкү күндө өзүнүн ишин алып барып жатат. Мен ойлойм, биринчи ошол азык-түлүк коопсуздугу натыйжасында айыл чарбага абдан бир көңүл бурушубуз керек. Абдан жакшы. Себеби айыл чарба негизи эле бир гана Чүй облусу эмес, жалпы Кыргызстан дал ушул айыл чарбалуу агрардык жер болгондуктан, чынында эле биздин жашоо тиричилигибиз дал ушул айыл чарбадан түшкөн көптөгөн продукцияларга көз каранды экендиги талашсыз. Анан мынакей ушул айыл чарбага тийиштүү эле дагы да болсо ошо дыйкандар менен иш алып баруу, жогоруда айтып кеттиңиз, бүткүл дүйнөлүк банктан депчи. Андан сырткары дагы ушул дыйканчылыктарга жерди ижарага берүүгө жана ошондой эле кандайдыр бир аз пайызда насыя алууга сиздердин тараптан кандайдыр бир сунуштоолор же болбосо көмөктөр көргөзүлдүбү? Эми биздин жерлерди ижарага берүүдө бизде ошол мен азыр жалпы ошол айдоо жеринин ичинен бизде 13 000 гектардан ашык ошол кайра бөлүштүрүү фонду түзөт. Бул айыл өкмөттөрүнөн
азыр өзүңүздөргө маалым болгондой өкмөттүн 309 токтомунун негизинде анын 50% ошол райондук айыл чарба департаменти аркылуу быйылкы жылдан баштап аткарылып атат. Мына жылдын башында уже аткарылып, ошол 1000 гектарга жакын жер берилди. Конкурстук негизде берилди. Бул кимдерге берилди? Бул ошол баягы чарбаларга, баягы күчтүү чарбаларга, атайын проект болду. Атайын эме менен иштеген, долбоорлор менен иштеген чарбаларга, атайын элди урук менен камсыкка турган ошо урук чарбаларга, ошол чоң чарбаларга берилди. Ал эми калган 50% ушул жеке чарбаларга ушул айыл өкмөтү тарабынан, конкурс тарабынан берилип атат. Эми бул 5 жылдык мөөнөткө берилип атат. Ошо 5 жылдык мөөнөтү бүткөн жерлердин биз ушул биринчи ушул районго негизинки биринчи максатыбыз бюджетти толтурушубуз керек. Бюджетти толтуруп, эгер райондун айыл өкмөтүнүн бюджети толсо, ошондо мисалы үчүн айыл өкмөттө ошол чечилбеген маселелер болот. Дотациядан чыкса, ошол бюджетти толтуруп, ошондо бюджеттин эсебинен ошол айыл өкмөтүнүн аймагындагы көйгөйлүү маселелер чечилет. Ошонун максатында биз ошол конкурстагы мындай бир элдин астында түз өткөзүп, мурда 5 жыл мурда алган конкурста, мисалы үчүн мен орто эсеп менен айтып кетейин, 1 гектар жери ушул 5000 сомдун тегерегинде болсо, бүгүнкү күндө 1 гектар жерди ушул 20-25 миң сомдун тегерегинде ушундай көтөрүлдү. Ошол дыйкандар, бул деген сөз дыйкандарыбыздын мурда жерге жакшы көңүл бурбай аткандыгы, эми ушул жерге көңүл буруп, ушул жерге кызыгып аткандыгын белгиси катары көрсөк болот. Биринчи себебинен дыйкандар жер менен камсыз болуп иштетип атышат. Ошол суммасын алар өздөрү эсептеп чыгып, ошого алып, ошону актап, калгандары ошо турмуш тиричилигине, башка муктаждыктарына жете турган деңгээлде эсептеп туруп алып атат. Ал эми айыл өкмөтүнүн бюджетине дагы ошол салык түшүп атат. Ошонун эсебинен бюджеттин мындай эмеси жыйынтыктары жакшы болуп атат. Негизи жогорудан бери биздин маегибизде ушул Ысык Ата районунун жетишкендиги жөнүндө жана көйгөйлөрдү чечүү жөнүндө бир жакшы маектерди, маалыматтарды берип кеттиңиз. Ал эми дагы эле баягы медалдын эки тарабы бар дейт эмеспи? Бир жагы кара болсо, бир жагы ак болот. Мынакей жакшы жагын көбүрөөк айтып кеттиңиз. Ал эми жалпы азыркы кезде ушул ысык аталыктардын сизге болгон кайрылуусулардын негизинде кайсыл бир көйгөй өзгөчө болуп турат? Ушуну алдын алада, ошол жакын арада сөз чечиш керек деген. Бул баягы Чуу дарыясынан сырткаркы жашоо турмушу боюнча. Балким кандайдыр бир дагы да болсо фаптардын жетишпегендиги, бала бакчалардын жетишпегендиги, ушундай көйгөйлөр калууда да. Анан жеке ар бир ротациядан өткөн, мына 1 жыл мурун ротацияланган акимдерде атайын милдет коюлган, ар бир аким өзү ушул өзүнүн регионун өнүктүрүп өсүшүнө инвесторлор тартып келиш керек, жана башка иш-чараларды аткарыш керек депчи. Баягы мамлекеттин саясатын сөздөрдү жакшы жагыттан көргөзүш керек деп. Сиз мынакей ушул 5 айлык аралыкта жеке өзүңүз ушул жетекчи катары эмне кыла алдыңыз? Кандай иштерди алып келе алдыңыз? Кандай ишти тарта алдыңыз? Мен ушул өзүм жетекчи катары мага ушул президентибиз, чоң жоопкерчиликтүү иш, өкмөт жетекчибиз мага ошондой ишеничти артып, ушундай бир чоң районго ушул ишеничти артып, ошого тапшырма берип аткандан кийин мен чоң жоопкерчиликти, ушул жетекчи тараптан коюлган чоң жоопкерчиликти, эл тараптан коюлган ушул жоопкерчиликти актоо максатында ушул күнү түнү иштөөгө, ушул мына келген күндөн баштап ушу аракет кылып, бүгүнкү күндө дагы иштеп жатабыз. Мына мен инвестиция тартуу боюнча, ошол айыл чарба тармагы боюнча, экономика тармагы боюнча, ошол налог болобу, башкасы болобу, мына көрсөткө мына жылдын жыйынтыгы боюнча көрүлүп жатат. Ошол жыйынтыктары чыгып жатат. Ушул аткарылган иштер боюнча, жүргөн иштер боюнча, азыркы мезгилде жүрүп жаткан иштер боюнча мындай бир жетишкендиктерге жетиштик деп ойлойм. Бул эми чек эмес, мындан ары дагы мына 2023 жылы буларды улантып, мындан ары дагы иштерди эл менен, жетекчилери менен бирге, жалпы Ысык Ата районунун эли менен биргеликте мен алып барабыз деп мен ойдомун. Эл менен жолукканга даярсыз. Негизи жаңы жыл алдында дагы бир сыйра Ысык Атаны кыдырып, элдер менен баарлашып, дагы алардын бир сунуш пикирлерин угайын деген пландар барбы? Мен эми келгенде, биринчиден ушул жака бекип келгенден баштап ушул бардык айыл өкмөттөрүн мындай кыдырып чыгып жолукканмын. Бирок ошол бир эле жолугуп койдум деп отурбастан, мына ушул бир жумада бир 2 же 3 жолу выезд кылып, ушул ар бир айылдарга, ошол
социалдык объекти болобу, жүрүп жаткан иштер болобу, ишкана болобу, мектеп болобу, ФАП болобу, ошол больница болобу, ошол жерде эмне көйгөйлүү маселелер бар. Ошолордун үстүндө чыгуу үчүн ар бир айыл өкмөткө бир жумада жок дегенде ошол 3-4 жолу ошол ар бир айыл өкмөткө чыгып жатам. Андан сырткары биз атайын ошол бир жетекчилерден, райондун жетекчилеринен түзгөн ушул бирге ушул мындай мурда союздун мезгилинде агит бригада деп коет эле, атайын ушул бригада түзүп туруп, биздин ушул тургундар ушул районго кичинекей маселеси болсо дагы ушу келип кайрылып убактыларын куротпосун деп жерлерге ошондой жеринен чечиле турган маселелерди чечүү максатында ошондой бир бригадаларды уюштуруп, айыл өкмөттөрүндө жерлерде башып барып иштеп атышат. Бүгүнкү күндө иш алып барып атышат. Абдан жакшы. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Алдыга мерчемделген ойдун баары аткарылсын. Чынында эле Кыргызстандын өсүшүнө Ысык Ата району дагы бир ири чоң салымдарды кошуп жүрө берсин демекчибиз. Учурда сизде эркин микрофон, жалпы ысык аталыктарды жылы кыргыз элин келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап койсоңуз болот. Рахмат. Биз эми азыркы айтылган сөздөр боюнча ошол сөздөрдүн баардыгынын өтөсүнө чыкканга толугу менен ошол жетекчилер, райондук жетекчилер менен бирге ошол эл менен бирге аракет жүргүзүп чыгып тынымсыз иш алып барабыз деп ойлойм. Андан сырткары урматтуу ошол телекөрүүчүлөр, урматтуу Ысык Ата район тургундары, мына учурдан пайдаланып баардыгыңыздарды ушул жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетүүгө өзүмдүн атыман ошол Ысык Ата райондук мамлекеттик администрациясынын атынан куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Кудай буйруса ошол тынчылык болсо, биримдик болсок, ынтымак болсок, бири-бирибизди колдосок, мен ойлойм сөзсүз түрдө ошол ишибизде дагы баардык жерлерде жыйынтык болот. Мына бизге ошол президентибиз, комбинаттын төрагасы баардык мүмкүнчүлүктөрүн түзүп берип атат, шарттарды түзүп берип атат, зарплатаны жогорулатты. Эми биз мына пенсия, пособиядан баштап баардыгын жогорулатып ошол шарттарды түзүп берип атат. Биз ошол иштешибиз керек, ошол элдин койгон талаптарын аткарышыбыз керек. Мен ойлойм, ошол баардыгыбыз ынтымак болсок, биримдик болсок, тынчтык болсо, сөзсүз түрдө ушундай коюлган талаптардын баардыгы орундалат деп мен ойлойм. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен, жаңы жыл баардыгыңыздарга жакшылыктарды, ийгиликтерди алып келген, жакшылыктын, биримдиктин, тынчтыктын, ынтымактыктын жылы болсун деп айтып кетүүгө. Чоң рахмат. Чоң рахмат куттугуңузга. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келди. Эскерте кетсем, бүгүн Ысык Ата району боюнча жыл жыйынтыгы тууралуу, аткарылган жыл ичинде аткарылган иштер тууралуу маалымат берилди. Аны бизге толук кандуу, кенен, сандар түрүндө дал ушул стат маалыматтары менен бөлүшкөн Ысык Ата районунун акими Алмазбек Осмонов болду. Ошону менен бүгүнкү биздин саясат көрсөтүүбүз соңуна келди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Ал эми СТВ телеканалы өз ишин өз ногунда уланта бермекчи.